Салам достор, сулуулук сүйүү, жаштык жана айнырга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Бүгүн мен мына сиздер көрүп аткандай эле өзүмө процедура кылып атам. Эмне деген процедура? Плазма лифтинг. Эмне себептен жасап атам? Себеби мен дагы картаям, себеби мен дагы жаш болгум келет. Айнура же кантип ушул жаш бойдон көпкө чейин жүрөсүңөр деген суроого жооп. Дайыма ошо жаштыкты сактап калыш үчүн өзүбүзгө кам көрүш керек. Медицинада терини жашарта турган, терини жаш бойдон көпкө чейин сактай турган эки түр инъекциялык процедура бар. Бул биоревитализация же мезотерапия жана плазма лифтинг. Теринин сапатын картайтпай, жукартпай, ошол бойдон жаш бойдон алып жүрөбүз. Терини нымдабаштыруу керек, аябай терини нымдабаштыруу керек. Биоревитализация жана мезотерапия чечет ал нерсени, жана териге түрткү бериш керек. Анткени убакыт өткөн сайын бүт процесстердин баары начарлайт. Терибиз чоң завод сыяктуу элестетсек, биздин ошо заводдо иштеген рабочийлерибиз чарчап калат, иштегиси келбей калат. Ошол себептен ошо олорго стимул берип туруш керек. Мына плазма лифтинг деген бул ошо стимул бере турган, түрткү бере турган, теңирини жаңыланта турган процедура. Кантип жасалат? Мен буга чейин мына мойнумда турат, мен бул мойнума жана бетиме жасайм. Биринчи ачка келем эртең менен ачка келгенде менин канымды алышты. Мынакей, кан алынды. Жана бул кан центрифугадан өттү. Центрифуга деген бул аябай көп айланта турган бир аппаратура. Анан кандын сары суусун шприцке алдык дагы эми бетиме теринин дермалдык катмарына инъекция аркылуу киргизем. Көздүн тегерегине киргиздим, азыр моюнга, бетке киргизем. Бул процедураны курс менен жасаш керек. Албетте бир процедура жардам бербейт. Накопительный эффект деген бар, топтолуучу эффект. Бир процедурадан кийин эффект башталат, жана 4 процедурада эффект жакшы билинет. Бир курс 4 процедурадан бир жылга жетет. Мына дайыма ушинтип жасап турсаңар, тери көпкө чейин жаш бойдон, чымыр бойдон, апапак бойдон бул тактарды да жакшы кетирет. Кабаттагы силердин жаштыгыңар көпкө чейин сакталат. Азыр жасап көрөлү. Сними, потом еще другой сними.